Бул мындайда Жалдуу Кабанын улуу баласы Бостери, Бостеринин улуу баласы Казак. Эми ошол казак тукумунан Жулжуган деп коет, ошо Жулжуга абаган, Жулжуган деп кете берет. Ошо менин тайкелерим ошо казак тукумуда. Анан ошо казак тукумунан биздин Султангелди. Султангелдиден Мамыт, Акматбек экөө, Ушу Акматбек, Мамыт менин таятам, Акматбекте таятам, ушу таятам Мамыт ушу казак тукумунан ушул жерде болуш болгон экен. Бул кишинин болуш болгондугу ошо болжолду үркүндөн кийинки жылдарда 28-жылга чейин да, 29-жыл раскулачивание башталган да, жанагы колхоздоштуруу, коллективдештирүү. Ошондо ошого чейин болуш болгон киши да, Мамыт Султангелди, Мамыт бул Кусейин Исаевдин китебинде бар. Эми ошол иниси Акматбек таятамдын баласы мына Талап тайкем отурат. Эми Талап тайке, сиз айтып берсеңиз. Акматбек тайкемди канча 22-жылы согушка жибербейби? Революциядан кийин да, Мамыт таятам. Булар үркүнгө барып, далай азап тозокторду көрүп келип анан 19-жылы үркүндөн келгенден кийин 19-жылы анан кийин тиги граждандык согушка жөнөп атпайбы? 19-жылы. 19-жылы барып анан 20-жылы кайтып келген да. Жанагы Батька Махно деген чыккан турбайбы? Одессада, Украина аркылуу. Анан ошол Бендер эмеспи? Ошолор. Бендерлер. Ошолор. Анан ошоктон барып Махнону 1400 кишиси менен колго түшүрдүк деп айтып берчү. Будённыйдын армиясында, Ошондо Батька Махно деген өзү Акматбек тайкем Будённыйдын армиясында ошо эскадрондо болгон да. Ошо Махнонун 1500 солдаты бар экен да. Анан ошондо 1400 колго түшүп берди дейт. Тирүүлө, Өзү айтып берчү, анан бул атамдарды бир-эки үчөөнү бир жака жибериптир, бир жакын жерде шаарга бир кат жеткизгениби, ошондой жибериптир да. Анан кийин алар кайра келатсак дейт, биздин армия качып келатыптыр дейт. Ал качып келатканда анан биздин өзүбүздүн взводду күтүп турдук дейт, көпкө чейинчи. Турсагы багы өтүп атат дейт. Анан биздики эң аягында келатыптыр депчи айтып берчү. Атышып келатыптыр дейт. Биздин взвод командирибиз кыйын болчу дейт. Багы түшө калып, аттан түшө калып атышып, анан багы кайра атка минип алып качышып, ошентип келатыптыр дейт. Багы кээ бирөөнүн атына ок тийип түшүп калат да, кээ бирөөчү аты жөө калат дейт. Ошолордун командири деген арканды чылбырын ыргытып ийет дейт. Анан аны чылбырын кармап чуркайт. Тиги ат менен тең чуркайт дейт. Ошентип эч кимсин таштабай алып келатыптыр дейт да. Анан ошентип качып келатканда анан жана тачанкалар менен, пулемет менен анан тегеретип келип токтоп турган багаларды атканда дүргүп келип анан токтоду да ошо. Жана Украина Махнонун армиясы. Алар жалаң ат, кылыччан, жаман кыйна эмекен да армия. Анан ошентип келгенде тегеректе анан ошо жерде 1400 киши колго түшкөн дейт. Анан келдик дейт, багаларды арабага жүктөө эме кылып. Анан бүт эле ошол айылдагылар эле басмачылар экен дейт, ошо Батьканын эмелер. Махночулар экен. Биз ошол үйлөрдөн тамак ичип эле жүрчүбүз дейт. Анан ошондон ошол колго түшүрүп, анан кийин анан эми Совет өкмөтү орноду, биз жеңдик. Эми деп анан кийин баяларды андан кийин анан бошотуптур баягы. Ошо Махнону кармагандан кийин бошотту. Солдаттарды бошотот. Мына тынчтык заман болот. Орноту, советтик эмени орноту. Эми ошо Акматбек тайкем ошол Будённыйдан алган бир мактоо баракчасы бар болчу дейт, Ошону таппай атасың, жок аны. Ошо атай берилген мактоо баракчасы болгон экен. Анан булар азаптарды аябай көрүшүптүр да. Жанагы эме кыскараак жанагычы
ага катышыптыр. Анан келди. Келгенден кийин согушка барган эмеспи? Кайра 41-жылы барган. Кайра согушка катышып. Кайра согушка катышып келген. Акматбек Таякенин азыр аты ушу көчөдө берилген. Анан бул элдин эмеси менен совхоздо алдыңкы дыйкан экен да атам. Алдыңкы дыйкан болуп иштеген. Жанагы бир кап үйөндү өзү чоң иш экен да. Чоң иш болчу көрмөдүкпү? Бир кап буурдайды ондон боюна артып алып, тиги сээп айдоолор. Селка экен. Селка. Эки кол менен чачып. Артына бир карагашкат деген ат болчу дейт. Ошого эки мүшөктү артып койчу экен. Түгөнгөндө тигинден кайра алып. Кол менен сээп.